Президенттин администрациясы менен министрлер кабинети Акылбек Жапаровду узатышты. Президенттин администрациясынын кызматкерлери кызматтан кеткен Акылбек Жапаровду кол чабуулар менен узатты. Акылбек Жапаров өкмөттү 3 жылдан ашык башкарып, бул кызматта узак убакыт отурган премьерлердин бири болду. Ал 2021 жылдын 13 октябрында министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалган. Bir ай мурда парламентте депутат Дастан Жумабеков өкмөт башчынын отчеттук маалыматы коштошуп жаткандай болуп калганын айтканда, Жапаров бардыгы Кудайдын буйругу менен президенттин чечими деп жооп берген. Акылбек Жапаров президенттин ишеними канча күнгө болсо ошончо иштейбиз. Садыр Нуркожоевич айткан, эң көп иштеген премьер-министр болдуңуз деп. Ошого жакында баратат окшойм деген Акылбек Жапаров. Баса буга чейин Садыр Жапаров Акылбек Жапаров баштаган өкмөт өкүлдөрүнө мугалимдерге сапатсыз ноутбуктарды сатып алуу боюнча сөгүш жарыялаган. Сиз мындан кийин менин иштебей менин коштошуп аткан мамиледе болуп калды да. Андай багытта эмеспи? Не дождетесь деп айтайын деп уялып атам. Эндиги жылы мындан дагы жакшы болот. Презентациялар. Бул эми Кудайдын буйругу да, анан президенттин чечими. Президенттин ишеними канча күнгө чейин болсо, ошончо күнгө чейин иштейбиз. Рахмат, мен жеке сиздин оюңузду билип коеюн дедим да, бирок көрсөтүп аткандын баардыгы жакшы нерсе болду, бирок сиздин баяндамаңызда, докладта мага ошондой сезилип калды да, мен ошол үчүн тактап алайын деп атамын. Сиз менен иштешкенде эле бул секреттер эмес, Садыр Нуркожоевич айткан, эң көп иштеген премьер-министр болосуз деп. Буюрса ошого жакында баратат окшойм. Анда тактап алдык. Эми жакшы, бирок Кыргызда жакшы сөз бар. Жөжөнү күзүндө санала деп айтабыз. 26-жылга чейин прогноз айттык. Ошол прогнозго жетсек, анан кийин сиздин иштеген өзүңө баа берилет да, иштеген ишиңизге. Рахмат.